наоборот бар. Башка жактарга. Наоборот эмес, тетирсиз. Кыргызча. Нукура кыргыз тилинде сүйлөп бермейсиңби мага? Мен орус тилинде окугам мен. Орус тилинде окусаңыз бирок Аракет кылып мен мисалы үчүн Мен дагы бир жолу айтам, кыргыз тилин сыйлабаган жерден тамактанбагыла, урматтуу көрүүчүлөр. Мына жетекчисинин көзүнчө айтып атам. Мен эмес сыртында халал деген жазууну адал деп жазса болобу деп айтыңыз. Же бересиз мен ошо. Урматтуу көрүүчүлөр, мен бул жерден силерге кайрылып кетем. Мындай 5 мантыга окшош мамлекеттик тилди, кыргыз тилин сыйлабаган жерлерден баш тартышыңарды суранам. Себеби булар биздин мамлекеттик тилди, кыргыз тилин сыйлабайт. Мен өзүм жарандым бар да. Сиз уруксат бересиз, бербейсиз, мен сизден уруксат сурабы? Кааласаңыз маалымат бербей кетип калыңыз. Жок, журналисттик эмес. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Эгер бизге колдоо көргөзөм десеңиздер, кыргыз тилин жана эне тилибиздин өнүгүшүнө салым кошкуңуз келсе, биздин Айтилек Орозбеков YouTube каналыбызга жана Instagram баракчабызга катталып, жакты белгисин басып, ой пикир калтырганды унутпаңыздар. Себеби бул сиздер тараптан бизге чоң жардам болот. Жана бизди дагы алдыга иштегенге, жакшы иштерди алып барганга чоң шык берет жана шыктандырат. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Бул жер Бишкектеги 5 манты деген тамактануучу жай. Азыр Бишкекте көп адамдар келет. Ушул жерде арабча жазышкан, халал деп. Негизи бул сөздү кыргыз тилинде эле адал деп жакшы сөз бар, жазса болот. Анан азыр ичинде да мамлекеттик тилге кыргыз тилинде кандай мамиле кылат бул 5 манты? Ады ичине кирип жетекчиликтен сурап көрөбүз. Саламатсызбы? Жетекчилик барбы? Иә, уктубат? Олар кыргыз тилиндегиси барбы? Меню бар. Кыргыз тилиндеги? Кыргыз тилинде. Түшүнө турган. Мен кыргыздын да орусча түшүнөм. Жазып турбайбы? Кана? Картошка менен деп. Жемиш чайы деппи? Ооба. Кара көк чай стакан. Стакан кыргызча которулбайбы? Стакан кыргызчабы? Это не вопрос. Анда один жетекчилик чакырып турасыз? Келе алабы бул жака? Сыртындагы сөзүндө да. Эмнеден келдиңер? Мен кыргыз өскөн жаран болом, Айтилек кыргыз тили боюнча. Айтилек кыргыз тили боюнча. Мен эмес сыртында халал деген жазууну адал деп жазса болобу деп айтыңыз. Же бересиз мен ошо. Алло, саламатсызбы байке? Мен атыма Айтилек Орозбеков, кыргыз өскөн жаран болом. Байке, сизде могу ичиндеги кыргыз тил боюнча келдим эле. Эмнеге ичинде кээ бир жерлер орус тилинде, анан сыртында арабча жазып койгонсуз? Эмнени арабча жазып койдуң? Халал деген сөздү. Халал дегенди? Ошонун кыргызчасы кандай болот билесиз да? Ооба. Адал деп жазса болобу? Адал деп жазса болот, конечно. Ойлосо оңдойбуз. Качан оңдойсуздар? Баягы башында жасалган нерсе да. Башында эле кыргызча жазса болбойт беле ошону? Мал бизнесмендердин немеси да. Мен деле аларга указывать эте албайм да. Кимдики ошого ким жооп берет, сиз жооп бербесеңиз? Мен жооп берем, мен деле жаңы кишимин да. Мен келип эле аны баарын өзгөртүрө берем да байке. Канча күндө өзгөртүп коесуз ошону анда? Түшүнгөн жокмун, аны не прям требования алып түшүнгөн жокмун ошону. Байке, биздин мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамда бар. Мамлекеттик тилде, расмий тилде жазылыш керек деген. Эгер бул талаптарды аткарбасаңыз, мамлекеттик тил комиссиясында бул мыйзам бузулуп, сизге айып пул салынат. 17,5 миң сом. Эгер мен арыз жазсам барып. Мен азыр чын айтсам, ал сыртына немесин көрө элек, азыр баратам ошол жак. Канча келесиз, мен күтө турайынбы мен сизди? Күтө тургам, мына азыр где-то 10 мүнөткө дейм. Ашып кетсе. Келе бериңиз анда, мен сизди күтөт. Рахмат. Бул жерде деле орусча, расмий тил жазылган, отборный. Мында эт деп жазып койсо деле болот. Мясо орус тилинде жазылган.
Мына ошол эле 5 мантыда. Орус тилинде бул жерде 5 манты деген эле сөздү атын эле 5 манты деп жазышкан, бүт бардыгы расмий тилде орус тилинде. Мен ушул жерден, бул жерде жазгам, бул жерде да мына кыргыз тилинде жок, расмий тилде. Арабча жазышкан, орус тилинде жазышкан мына бүт бар. Саламатсызбы. Мына мисалга бул жакта ажатканасы деле расмий тилде да жазылган эмес, кыргыз тилинде да жазылган эмес. Бул англис тилинде жазылган. Мисалга ажаткана деп үстүнө чоң кылып жазып, алдына туалет деп расмий тилде жазып койсо болот. Мыйзамда ошондой көргөзүлгөн. Урматтуу көрүүчүлөр, мен бул жерден сиздерге кайрылып кетем. Мындай 5 мантыга окшош мамлекеттик тилди, кыргыз тилин сыйлабаган жерлерден баш тартышыңарды суранам. Себеби булар биздин мамлекеттик тилди, кыргыз тилин сыйлабайт. Булар ушундай мамлекеттик тилди сыйлабай, кайра бүт бар ушундай кылып жазып туруп, анан булар эч нерседен коркпойт. Булар ушу кардар жоготкондон коркот. Ошондуктан мындай жерге келип тамак жегенден, тамактангандан, булардын акчасын көбөйткөндөн сактансак, келбей койсок, анан ошондо гана булар оңдойт. Ошондо гана кыргыз тилинде жазышат, мамлекеттик тилде жазышат. Мисалга 5 манты деп атып турат, бул жерге көбүнчө эле кыргыз тилдүүлөр келет. Бул Кыргызстан, Кыргыз Республикасы. Ошондуктан мындай 5 мантыга окшош мамлекеттик тилин сыйлабаган, кыргыз тилин сыйлабаган жерлерге келбешиңерди мен сиздерден суранам. Алейкум ассалам. Менин атым Айтилек, жөнүм Морозбеков, Кыргыз Республикасынын жараны болом. Буга чейин кыргыз тил боюнча тартып, отуруп түшөбүз. Отуруп. Байке, бул жерде Съемканы өзүмдү тартканга мен уруксат берейин. сиз уруксат бербейсизби? Уруксат бербесеңиз анда сиз мындай жерде иштебеңиз анда. Бул коомдук жайда турат. Коомдук жай. Коомдук жай, Бирок мен өзүм жарандайм бар да. Сиз уруксат бересиз, бербейсиз, мен сизден уруксат сурайм. Анда Кааласаңыз маалымат бербей кетип калыңыз. Жок, журналисттик эмеңизди көрсөтүп коюңуз. Мен мыйзамды көргөзөйүн, сизди кандай кылып тартам. Көрсөтө бериңиз. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 33-чү беренеси бар байке. 33-чү берене. Мен буга чейин көп эле тузук соода борборунда турдум. Биринчи мыйзамдан баштайлы. Ар бир адам маалыматты эркин издөөгө, алууга, сактоого, пайдаланууга жана аны оозеки, жазуу түрүндө жана башка жол менен жайылтууга укуктуу. Түшүнүктүбүзбү? Эми байке, бул мен сизди тартканым боюнча. Аны түшүндүрдүм, Анан бизде байке, бул жерде мыйзам бар. Бул Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө, Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзам, тил жөнүндө. Бул жерде мынакей 28-чи беренен жакшылап туруш керек. Керектөөчүлөрдү тейлөө чөйрөсүндөгү мамлекеттик тил. Мына, менчиктин эми бул сиздерге тиешелүү. Менчиктин бардык формаларындагы ишканалар, мекемелер жана уюмдар, ишкер, жеке адамдар керектөөчүлөрдү тейлөөчү башка чарба субъекттери мамлекеттик тилде кызмат көрсөтөт жана маалымат берет. Мамлекеттик тил менен катар маалымат расмий тилде кайталанышы мүмкүн деп. Расмий тил бул орус тилинде кайталанышы мүмкүн. Сиздерде көрүңүздөр кезде бир кыргызча сөз жок, бүт бар орусча. У нас самообслуживание, эми тигини которсо болот да, мисалга. Бизде өзүн өзү тейлөө депчи. Мына, мындай дейин. Бул нерселер азыр иштелип жатат. Бизде эле мисалы үчүн биздин Бирөө келип эскертти ушуну кыргыз тилинде кылгыла деп. биринчиден биздин кожоюндар негизи кыргыз тилин сыйлаган патриот кишилер. Именно азыр Кимдер ошо патриоттордун атын айта аласызбы мисалга? Эми аттарын атабайм. Эми өздөрүнүн эмеси бар. Менимче могу орусча жазып койгон патриот эмес го дейм. Кыргызча жазган. Бул деле мындай заматта кылынып калган нерсе эмес да. Типография деген нерселер бизде мисалы үчүн эми котормолорду тууралап келип атат. Бардыгы азыр мисалы үчүн момент котор бере албайт. Так котор бере албайт. Мына азыр дагы деле бизде ошондой чоң көйгөй бар. Мен котор бере турган жерде бизде мамлекеттик кыргыз тил комиссиясы бар. Аларга барсаңыздар сүйүнөт байке. Ал жерге эч ким барбай турат. Мисалга барып туруп, мен могул сөздү, халал деген сөздү которо албай атам. Кандай которсоз? Адал деп сону кылып которуп берди. Ушулар кантип байке? Кыргыз тилинде которулбасын. Биздин кыргыз тили Бул деле расмий тил болуп атпайбы? Бул деле расмий тил, бирок мыйзам бузулуп атпайбы байке? Бирок биз мыйзам неге бузулуп атат? Ошону мен сизге окуп бердим го жаңы эле. Жок, бул деле мисалы үчүн мамлекеттик Кыргыз тилинде жазылыш керек болот. Бул мамлекеттик тил эмес. Бул расмий тил. Бул мамлекеттик тил, бул элемент декора баары. Негизинен бул жөн эле монда элемент декора. Ошондо сиз мону мыйзамда деген турасызбы сиздики? О, Мыйзам бузган жоксуз.
Тилди кыргыз тилин кордогон жоксуз. Эми Бул берде менче жөн кыргыз эле. тилин сыйлабаштыкка турабы? Ошондо бирок бар, бир аз бар. Бар турабы, аны Biraz ушинтип эле бар. моюнга алыш керек да байке. Аны моюнга алып атпайм. Анан- Мен деле мисалы үчүн айтып атпайм. Бул деле расмий тил, бирок ката кетирген бизден, биздики туура. Ошону моюнга алып коюш керек. Мына эми канча күндө ушуну алмаштырып коесуздар? ошол боюнча жумуштар жүрүп жатат. Канча күндө алмаштырып коесуздар? Күнүн айта албайм, күнүн айта албайм. Бир примерно 2-3 ай. 2-3 айда алмаштырасыздар. 2-3 айда биз алмаштырабыз. Бирок сыртында жа халал деген сөз. Халал деген сөз ал негизи баягы сырттагы логотиптер закон боюнча биздики уже канча бир 3-4 жылдан бери турат да бул жерчи. Сиздердин Закон- логотипиңиздер болгону закон- логотип 5 манты деген логотип сиздердин. Теги 5 бармаган логотип. А халал деген логотипке кирбейт менимче. Сертификат көрсөтүңүз анда. Же ошол жерде кошо халал деген жери барбы? Мына. Караңыз. Могу немесин караңыз. Мына. Халал. Халал деп турат. Бул Неге? халал индустриясынын өнүктүрүү борборунун логотипи бул. Көрдүңүзбү? Бирок халал деп жазылып атпайбы? Ооба, эгер мына мисалга байке сиз тети 5 манты деген бул логотиптичи, логотип өзгөргөн, мисалга KFC-ни өзгөртө албайсыңыз. Сиз 5 манты деген сөздү мисалга англисче жазып, 5 деп англис тили менен жазып туруп, 5 манты деп жазып койсоңуз, мен сизге аны айта албайм, алмаштыр деп. Себеби ал сиздин логотипиңиз, ал бренд. Бренд туурабы? А ошо 5 мантынын эле жанында, мисалга 5 мантыны жесең даамдуу деген сөздү англисче же орусча жазсак, ошол мыйзамсыз. Демек, латин тили, латинский. сиздер многу халал, эгер многу халал индустриясын өнүктүрүү борбору турат го, ошонун логотипин алып келип чаптап туруп, тигилерден уруксат сурап коюп койсоңуз, анда сиздики мыйзамдуу болмок. А сиз жөн эле халал деп жазып коесуз, халалдын ордуна сиз адал деп жазасыз. Эми көп мыйзамды деле мисалы үчүн баардыгыбыз эле биле бербейбиз да. Ооба мен сизге ошону айтып берип атпаймынбы азыр. Анан биз деле эми мондай келип деле наезд кылган деле туура эмес да. Эмне кылып наезд кылдыңыз? Ушундай тонду наезд катары неметип атпайсыңарбы? Сиз мага телефондон сүйлөшсөм, сиз мага башкача тон менен сүйлөдүңүз туурабы? Жок, эми биринчиден сиз баштадыңыз. Эмне деп баштадыңыз? Айтыңызчы. Мондай бийик тондо сүйлөп баштадыңыз. Мен өзүм сүйлөгөнмүн ушуну. Кечирип коңуз, меники деле анда ошондой да. Мен деле мисалы үчүн сизге грубый сөз айткан жокмун. Эми аны байке ал кимибиздики туура эмес, кимибиз адепсиз, аны көрүүчүлөр билет базынчы. Мен ушул жерде туруп сиздин көзүңүздөн жетексиздик. Мен ушу көрүүчүлөргө айтам, мындай кыргыз тилин сыйлабаган жерлерден тамактанбагыла деп айтам. Еп Сыйлабайт экен. Сыйлабагандык эмес. Рахмат Биз- байке, болду. Байке. Мына өзүңөрдүн эле Сыйлабаңыз. өзүңүздүн эле кызыкчылыгыңызды айтып атпайсызбы сиз? Биз наоборот мына башка жактарга. Наоборот эмес, тетирсинче. Тетирсинче. Кыргызча, нукура кыргыз тилинде сүйлөп бериңизчи мага. Мен орус тилинде окугам да мен. Орус тилинде окусаңыз, бирок кыргыз тилинде Аракет кылып, мен сүйлөңүз. мисалы үчүн аябай эле аракет кылам. Кыргыз тилинде деле сүйлөгөнгө. Мен Россияда чоңойгом, мен төрөлүп ошол жактан чоңойгом. Байке, каякта чоңойсуз айырмасы жок. Сиз коомдук тейлөөчү Ошондо кыргыз да тилин мамлекеттик ошо, билишиңиз ооба. керек. Кудай буйрса баарын толук үйрөнөбүз. Эми бу жерде деле мисалы үчүн сиздин деле бу жерден тамактанбагыла деген туура эмес. Биз деле ал катабы, все байке оңдойбуз. Тилди сыйлабаган жерден тамактанбагыла деп айтам. Мен башка эмне деп айтайын? Сиздер коркпойсуңар да, мисалга. Сиз отурбайсызбы азыр мен 2-3 айда алмаштырам. Келип турасыз, Мен мына, мисалга сизге чейин Дордой плазаны, биздин жумуш жай мына чакан эле жумуш жай мына айтканда. Бул жакта чакан көрдүңүзбү, сиздики чакан эле. Мен азыр Дордой плазага барып келдим. Соода борбору Салымбеков. чоң келейин. Азыр мага бир жума убакыт берсиз, бир жумада алмаштырып коебуз деди. Анан эми сиз бир туруп мен айта албайм, 2-3 айда алмаштырам. чоң немелер, мекемелерге барып эмнеге андай кылбайсың? Аларчан тарттым, Бишкек батты тарттым. Азыр Ал торговый центрлар, ресторандар толтура. байке айтыңызчы мага, кайсы мен бүт кыргыз тилинде тартып атам. даже неме жок. Кытай ашканаларын тартып атам, ресторандарды тартып атам. Көрсөңүз мен Айтылы көрсөк ютубта баарын көрсөңүз болот. Мен кетип келем. Рахмат байке. Демек алмаштырасыздар, э? Алмаштырабыз, Анан анан рахмат сизге. сиздин немеңизге кошуп алгын. Биз адам тамак эң жакшы. Мен дагы бир жолу айтам, кыргыз тилин сыйлабаган жерден тамактанбагыла, урматтуу көрүүчүлөр. Мына жетекчисинин көзүнчө айтып атам.